Саламатсыздарбы. Ободу Ошондо программасы. Жогорку соттун дагы бир мүчөсү Дилфуза Боронбаевага каршы тергөө башталганы белгилүү болду. Ал тууралуу УКМКнын антикоррупциялык кызматы билдирүү жасап, Боронбаевага таандык үйлөр менен хан сарайлардын сүрөттөрүн дагы жарыялады. Өмүр бою иштесе дагы мынча мүлктү соттун айлыгына сатып алуу мүмкүн эмес экени айдан ачык. Мындан бир эле ай мурда 15 декабрда ошондой эле күнөө жогорку соттун дагы бир мүчөсү Камил Осмоналиевке каршы коюлган жана ошондой эле сүрөттөр жарыяланган. Айырмасы Осмоналиев тууралуу маалымат соттор кеңеши алдындагы тартип комиссиясы аны жоопко тартууга макулдук бергенден кийин чыккан. Боронбаева тууралуу болсо азырынча комиссиянын андай чечими чыга элек. Бирок Осмоналиев менен Боронбаеванын байлыктары окшош болгондуктан кызмат абалынан пайдаланып, байыган соттордун жашоо жана иштөө ыкмасы дагы бирдей экени көрүнүп турат. Алар ээлеген кызмат канчалык жогору болсо, мүмкүнчүлүктөр дагы ошончолук кеңири экени түшүнүктүү жана дал ошол себептен таза иштеген соттор кызматтан жогорулай албай, көпчүлүк учурда системадан да кетүүгө аргасыз болот. Бирок УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрда жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны дагы коррупцияга аралашкан деп күнөөлөп чыккан жана аны дагы жоопко тартуу үчүн кийин УКМК тартип комиссиясына кайрылган. Андан 6 күн өткөндөн кийин Калиева УКМКга суракка чакырылган, бирок жумуштан бошой албай жатканын билдирип, суракты кийинкиге калтырууну суранга, кийин болсо ооруп калды. Калиеванын дагы, Боронбаеванын да иштери боюнча жогорку сот кылмыш аракеттери далилденип, сот чечими чыкканга чейин эч кимди күнөөлүү деп эсептебеш керектиги, тергөө купуялары сакталбай жатканы жана УКМКнын маалымат саясаты күмөн жаратаарын билдирүүдө. Суракка чакырылган 30 декабрда болсо Калиева журналисттерге интервью берип, тергөөчүлөр же УКМКнын башка кызматкерлери аны менен жолукпаганын билдирген. Мага бир да УКМКнын кызматкери бир да мага келген эмес. Алар келгенде ошол адиле сотко барган, алар департаменттин директоруна кезиккен, алар биздин аппарат, жогорку соттун аппарат жетекчисине келген. Мен эч кимисин көргөн эмес. Бирөөсү да келип койгон жок. Мага эмне азыр таң калыштуу болуп атат? Бирок соттор өз былык иштерин дал ошол кылмыш аракеттери далилденип, сот чечими чыкканга чейин эч ким күнөөлүү деп эсептелбеш керек деген эрежеге жамынып алып жасап жатат деп божомолдосо болот. Андай болгондо сот өкүмдөрүн коррупцияга аралашкан соттор өздөрү чыгарып жатса, аларды эч ким жазага тарта албай калууда жана дал ошол себептен сот системасы чирип бүткөн деген жыйынтык чыгарса болот. Ошол эле учурда УКМК же башка тартип коргоо органдары өздөрү сүттөн акыйт деп айтуу дагы кыйын. Айрымдар сотторду тазалоого киришкен УКМК төрагасы Ташиевдин кудасы, мурдагы укук министри Абылай Мухаммеджанов ошол эле жогорку сотто отурат деп сын айтууда. Бирок УКМК колдоно баштаган ыкманы кандай сындаса дагы кылмыш кылды деп шектелген сотторду аны менен актап коюу дагы мүмкүн эмес. Бирок андан да жаман нерсе бар. Кайсы бир министр же башка жогорку кызматтагы адамдарды же ошол эле ырчыларды коом күнөөлөгөндө, аларды колдоп чыккан жоон топ адам пайда болот. Кайсы бир жетекчи камалганда же кармалганда анын туугандары менен жердештери жол тосуп бийликке каршылык көрсөткөн ыкма уланып жаткандай. Жана бул көрүнүш соттор же артисттер гана эмес, бүткүл коом бузулганынын далилдеринин бири. Коомдун кайсы бир бөлүгү маданиятка эмгек сиңирген же маданият отличники болгон Курал Чокоев менен Кайрат Примбердиевди жосунсуз иштери үчүн сындап чыгаары менен дароо сынчыларды сындагандар пайда болду жана сөз эркиндиги менен демократия коркунучта, эми цензура башталат деген сөздөр да айтыла баштады. Биздин маданият менен укуктук аң сезим дал ошол себептен өспөй жатабы деп да ойлоп кетесиң. Мындай аракеттер коомду алдыга сүрөбөстөн аны артка гана тартат го. Ошондо саламат калыңыздар.